Адамдарды сатууну коомдук коркунучтуу жосун деп атауга болот. Мындай көрүнүштүн алдын алуу, ага каршы күрөшүү аракети тууралуу түз эфирдин алкагында кеп калабыз. Биз ал үчүн студияга атайын чакыртылган коногубуз менен тааныштыруу менен маекти баштайлы. Аны биз менин жанымда Жумабаев Марлис Жекшембекович отурат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын астындагы миграция жана адам сатууга каршы күрөшүү кеңешинин катчылыгынын жетекчисинин орун басары. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келдиңиз. Жогоруда биз айтып өткөн негизги темабыз адам сатууга каршы күрөшүү болуп саналат. Келиңиз эми сиз менен эфирдин жүрүшүндө ээн эркин отуруп, жөнөкөйлөштүрүп, ушу көрүүчүлөргө түшүнүктүү кылып ушул теманы ачып берели. Алгачкы суроо мындай болсун: адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү мыйзамы боюнча айтып берүү менен маекти баштап алалы. Чоң рахмат сурооңуздарга. Бүгүнкү күндө адам сатуу бул өтө мындай көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат. Себеби дегенде Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча. Мисалы, тарых жагын айтып кете турган болсок, адам сатуунун кылмыштары менен алектенгендер бул уюшулган кылмыштуу топтор. Себеби бир киши бул кылмышты жасай албайт. Ошол себептен бүгүнкү күндө көбүнчө биздин жарандарда да деги эле бүт мамлекеттерде уюшулган кылмыштуу топтор булар алектенген кылмыштары бул адамдарды урдоо, баңги заттарды сатуу, мыйзамсыз жүгүртүү, ошондой эле мыйзамсыз куралдарды жана ошол ок-дарыларды жүгүртүү болчу да. Эл аралык бир уюм бар, Global Initiative Crime деген, ошол баягы тастыктоосунун негизинде 2021 жылы ушу адам сатуунун кылмыштары бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуу топ тараптарынан аткарып аткан кылмыштардын биринчи деңгээлине чыкты да. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуу топтор адам сатууга көбүрөөк алектенип калды да, баңги зат менен жанагы мыйзамсыз куралдардан ары кетип. Себеби дегенде ой жүгүртүп көрсөк, ушу уюшулган кылмыштуу топтор бүгүнкү күндө бир жылдын ичинде бир жагы эле бир 150 миллиард доллар АКШны кирешеге көрөт экен да. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошол уюшулган кылмыштуу топтор көбү ушу адам сатуу менен алектенип ушул кылмыштарды жасап калышкан. Эми мындай токтолуп кете турган болсок, бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун 2000 жылы уюшулган кылмыштуу транснационалдуу кылмыштуу топторго каршы деп конвенциясы кабыл алынган. Ошол конвенцияга үстүнөн дагы 3 дополняющий деп коет, 3 протоколда кабыл алынган 2003 жылы. Бирок Кыргызстан бүгүнкү күндө 2003 жылы ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялап, 2 протоколун ратификация кылып, биз Палермский протокол деп коебуз. Ошо 2003 жылдан баштап бүгүнкү күндө Кыргызстан ратификант. Ошол адам сатууга каршы иштөө боюнча, ошо кылмыштуу топторго баягы бөгөт коюу боюнча. Андан ары айтып кете турган болсок, 17 март 2005 жылы Кыргызстанда ушул адам сатууга каршы алдын алуу жана адам сатуу менен күрөшүү деген мыйзам чыккан да. Орусча айтканда закон о предупреждении и борьбе с торговлей людьми деп. Бүгүнкү күндө мисалы ушул биздин мыйзам 19 жылдан бери иштеп келатат. Эгер Орто Азиядан айтып келе турган болсок, эң биринчилерден биз ушу Борбордук Азиядан ушул мыйзамды кабыл алганбыз да. Жакшы экен. Ошол мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө эгер токтолуп кетсек, ыйгарымдуу укуктуу органдардын көбү эле, ошо мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча органдардын баары субъект катары ушу адам сатууга каршы иштешет. Бул боюнча дагы алдыда сурообуз бар, ошол жактан кенен айтып бересиз. Келиңиз эми кийинки суроого өтөлү. Адамдарды сатуунун курмандыктары өлкөдө кездешкенби? Биздин өлкөдө? Кыргызстанда. Эми өзү негизи дүйнө жүзү боюнча мындай түшүнүк бар да. Адам сатууну адам сатуу кылмыштарын карап атканда мамлекеттен, кайсы мамлекеттен чыгып аткан жаран деп коет да. Бул страна происхождения деп коет. Транзиттүү мамлекет деп коет, страна транзита деп. Анан страна назначения деп коет, ошо бара турган мамлекет. Бара турган мамлекеттер бул көбүнчө өнүккөн мамлекеттер да. Ошо биз бүгүнкү күндө Кыргызстан баягы страна происхождения чыгып аткан мамлекетке дагы киребиз.
транзит мамлекетине киребиз. Себеби дегенде биздин баягы чек ара менен өзбек жарандары өтүп Казакстанга өтөт. Убагында таджиктин жарандары да чек арадан өтүп Казакстанга өтүшчү. Ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргызстанды дагы страна назначения деп, то есть келе турган мамлекет деп да айтсак болот. Себеби дегенде акыркы күндөрү көрүп атасыңыз, көп баягы чет мамлекеттен жанагы ошо Бангладеш жарандары, Пакистан жарандары, Индия жарандары Кыргызстанга келип, ушул алектенип, ушу эмгек миграция келип иштеп атышат да. Ошол себептен бүгүнкү күнү кыргызстандыктардын көбү баягы эмгек миграция менен умтулуп башка мамлекетке чек арага чыгып атканда, башка мамлекеттен эгер жанагынтип кырсыктап же адам сатуунун курмандыгы боло турган болсо, бүгүнкү күндө бизде жанагы элчиликтерге барып туруп баягы өзүнүн арыздары менен, доо арыздары менен кайрылышат. Ошондой эле ошолордун укук органдарына барып деле кайрылганда көбү менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын макулдашуулары бар. Ошолордун негизинде иш аракеттер аткарылат. Эгер Кыргызстан боюнча токтоп кетсек, бүгүнкү күнү мен өтө мындай быйыл 2024-жылы Ички иштер министрлиги тарабынан аябай жакшы иштер аткарылды деп айтып кетсем болот. Себеби дегенде көп баягы акыркы 10 жылдын статистикасын алып келгенде эң көп 18 кылмыш иши козголуп сотко кеткени бул 14-жылы ушундай көрүнүш болгон эле да. Жыл сайын баягы кылмыш иштердин саны асайып, 9 кылмыш иш, 5 кылмыш иш деп ушундай асайып келатып, былтыр 2 эле кылмыш иш болгон эле өзүчү. Быйыл мынакей аябай жакшы мындай адептүү жакшы иш аткарылды деп ойлойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө 20 кылмыш иштин кылмыш иши козголуп, ошонун 19-у бүгүнкү күндө сотко кетти да. Уже тергөө амалдары бүтүп, бир кылмыш иши менен азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Бул деген балдарды сатуу боюнча 167 берене менен. 166 берене менен 18 кылмыш иши тергелип, уже сотко чыкты да, бүгүнкү күндө каралып атат. Ошо эмгек мажбурлоо боюнча да, эмгек эксплуатациясы боюнча. Түшүнүктүү. Адамдарды сатуунун курмандыктарын коргоо жана аларга жардам көрсөтүү боюнча иш-чаралардын тутуму тууралуу айтып өтсөңүз, Адамдарды сатуунун курмандыктарын коргоо жана аларга жардам көрсөтүү боюнча аткарылып аткан иштер, чаралар боюнча. Эми көбүнчө бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер. Эң мындай баалуу нерсе бул адамдын жаны дейт, адамдын нерси. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай айтып кетким келет да, биздин негизги мыйзамыбызда, Конституцияда 28 беренеде айтылып турат. Адам сатууга каршы Кыргызстанда. Кыргызстанда адам сатуу болбош керек. Кыргызстанда эмгек эксплуатациясы болбош керек деп айтылып турат. Ошондой эле Кыргызстанда балдардын эмгеги болбош керек дейт. Эмгекке балдарды мажбурлап иштетпеш керек деген сөз да. Ошонун негизинде, ошонун натыйжасында чыга турган боюнча бүгүнкү күндө айтып кете турган нерсе, 23-жылы ушу эмгек социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан 23-жылдан 26-жылга маалыматтык стратегия адам сатууга каршы бекитилген. Ошондой эле мындай айтып келе турган болсок, ушу бүгүнкү күндө биздин мыйзамды ишке ашыруу максатында Ички иштер министрлиги тарабынан 19-жылы демилге чыгарылып, 493 токтомдун негизинде 19-сентябрда улуттук механизм деген документ бекитилген болчу. Ошол улуттук механизмдин ичинде адам сатуунун курмандыктарын кантип коргош керекпиз, кантип аларга жардам бериш керекпиз, кандай жардамдын түрлөрү бар деген ушунун баарын ичине камтып көргөнбүз да. Эң биринчиден бул кандай болот? Эң биринчиден баягы курмандыкка чалынып калган адамды биз деген идентификация процедурасын өтүп туруп, жанагы адам сатуунун курмандыгы деген статусту бергенден баштап, бул жерден психология жагынан, психологический помощь деп коет, психология жардамына эң биринчи бул психология жагынан жардам бериш керекпиз. Андан кийин сөзсүз жана саламаттык сактоо жагынан жардам бериш керекпиз. Анан бүгүнкү күндө өтө мындай курч маселе болуп турганы, ошол эле адам сатуунун курмандыгын көбүн жата турган жерлери жок болуп калат да. Бара турган жери жок болот, жата турган жери жок болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мыйзамдын негизинде реабилитационный борборлор болуш керек деген сөз бар. Бирок тилекке каршы ал биздин
мамлекетте ошо реабилитациялык борборлор жок болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо эмгек социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан иш аракеттер жүргүзүлүп атат ошо реабилитационный борборду ачуу максатында. Себеби дегенде эң негизги максат бул биздин жанагы жарандарды адам сатууга курмандык болуп чалынып калганда, көбү региондон келгенде, ошол эле Бишкектен эгер идентификация өткөрө турган болсо, бул адамды биз бир жакка жаткызыш керекпиз, жайгаштырыш керекпиз, тамак ашын бериш керекпиз. Ошол себептен көп жерден чын айтканда ушул кризистик борборлор бар. Ички иштер министрлиги тарабынан дагы, башка ыйгарымдуу укуктуу мамлекеттик орган тарабынан дагы өтө мындай тыгыз иш аракет ушу сезим кризистик борборлор менен иш жүрүлчү. Ошо Бишкек борборунда, Ош шаарында Ак жүрөк деген ушундай борбор, кризистик борборлордун жардамдары менен ушуларды жайгаштырып, психология жагынан жардам берип, ошол эле саламаттык сактоо жагынан, укук жагынан жардам берип, анан жанагы эмгек социалдык камсыздоо мамлекет министрлиги тарабындагы кызматтардын тарабынан социалдык жана жардамдардын баарын берет. Демек, ушул адам сатуу курмандыктарына кабылгандарга башпаник маселеси болуп турбайбы? Кризистик борборлордон сырткары иш жүзүндө ушул башпаниктер болсо жакшы болмок экен, э? Да. Анан дагы бир кошуп кете турган нерсе, мен бир нерсени айтып кетип атам. Бүгүнкү күндө баарыңыздарга белгилүү ушул мамлекет тарабынан кепилделген юридикалык жардам бар. Бекер. Ошол кепилделген юридикалык жардам адам сатуунун идентификация процедурасын өткөн адам сатуунун курмандыктарына бекер түрдө ошо адвокат тараптарынан профессионалдуу деңгээлдеги жардам берилет да. Ошо сот процесси болобу, ошол эле тергөө амалдары болобу, ошол жерден ошо жардамдар берилет. Маектин жүрүшүндө сиз айтып өттүңүз, ошол милдеттүү эмгек боюнча, мажбурлоочу эмгек боюнча учкай айттыңыз да, эми келиңиз ошол боюнча кенен токтололу. Себеп дегенде адамга деги эле көрүүчүгө биздин мисал менен айтканда жакшы да, сиздердин иш тажрыйбада кайсыл адам кандай ушул милдеттүү эмгек боюнча ушул курмандык болуп калды, сиздер тараптан кандай жардам көрсөтүлдү, ошолорду айталы. Чоң рахмат сурооңуздарга. Мен жалпы телекөрүүчүлөргө айтып кете турган нерсем, адам сатууну жалпак тилде мындай түшүнүү формасын айтканда, бул эң негизги формасы бул деген биринчиден мажбурлап кыздарды алып барып сексуалдык кулчулукка киргизүү. Сексуалдык эксплуатациялоо дейт, жанагы ар кандай притондорго алып барып алып, мажбурлап жыныстык катнашка киргизип деген ушул адам сатуунун эң негизги формасы. Экинчи формасы бул сиз айтып кеткен жанагы мажбурлап оюн карабай адамды келип туруп эмгек эксплуатациясына киргизип, жана кул катары иштете турган да. Бул дагы адам сатуунун бир формасы да. Үчүнчү формасы бул деген адам баласын мажбурлап көчөгө алып чыгабы, же бир магазиндердин астына отургузабы, эметип туруп мажбурлап кайрчы кылып иштетиш. Бул да бир өзүнчө уюшулган кылмыштуу топтордун бизнеси болуп алган да. Себеби дегенде ошол аркылуу көбүнчө мындай практика деңгээлинде дүйнө жүзүндө көрсөтүлөт. Жөн турган баланы майып кылып коюшат да, көзүн чукушат, мурдун кесишет, кулагын кесишет, колу бутун сындырышат. Майып кылып баягы адам баласын боору ооруп, жүрөгү ооруп, акча бере тургандай кылып туруп, бунун дагы өзүнчө бир бизнес кылып алышкан да. Төртүнчү мындай эл аралык уюмдардын тажрыйбасында деле, дүйнө жүзүндөгү тажрыйбада деле төртүнчү формасы бул адамдарды союп туруп жанагы органдарын, дене мүчөлөрүн сатуу да. Бул да өтө мындай өтө жогорку баадагы бизнес дегендей айтса болот да, бирок өтө кара бизнес да. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Кыргызстанда андай факттар жок. Кыргызстандын жарандарын бирөө союп, же бөйрөгүн сатып, же дагы бир органдарын сатып деген андай факттар көрүлгөн эмес да. Бирок көп жерде мындай өзүңөр билесиңер, эл аралык жанагы эмгек уюму бар, МОД деп коет, Международная организация труда. Ошонун 29-чу конвенциясы бар. Жакында мына биз 190-чу конвенциясын дагы ратификация кылып өткөрдүк. Ушул жерде эң негизги максат бул деген адамдардын баягы өзлөрүнүн баягы укуктарын коргоо да. Эмгек укуктарын коргоо. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, адам баласы бир күндө 8 сааттан көбүрөөк иштебеш керек деген нерсе бар да. Бул деген конституция менен да бекитилген, бул деген эмгек кодекси менен да бекитилген, көп эле жанагы укук ченем актылар менен бекитилген. Биз деген өзүбүз дагы жанагы эл аралык ушундай конвенцияларды да ратификация кылгандан кийин ошого биз дагы ошого колдонуш керекпиз да. Ошого карманыш керекпиз.
Ушул адамдарды сатууга каршы күрөшүү аракеттери кандай жүрөт? Этап менен айталы. Кандай жүрөт? Адам сатуунун Адамдарды сатууга каршы күрөшүү аракеттери кандай жүрөт? Бул өтө мындай маанилүү суроо. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биз деген адам сатууга каршы кылмыштарга профилактика чөйрөсүндөгү жумуштарды жүргүзүп туруш керекпиз да. Бир нерсени айтып кетейин, бүгүнкү күндө мисалы 30-июль бул деген дүйнө жүзү бою адам сатууга каршы күнү деп эсептелинет. 30-июльдө Кыргызстанда 2017 жылдан баштап ушу Бириккен Улуттар Уюмунун бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда башкармалыгы бар, баңгизатка каршы жана уюшулган кылмыштууга каршы деп. Ушулар 2017 жылы биринчи демилге көтөрүп, 100 күндүк жанагындай маалымат кампаниясын башташкан эле да. 30-июльдө студенттердин баарын чакырып, ошол эле мектептин окуучуларын чакырып, эң негизги максат бул маалыматты баарына жайуу, жеткирүү. Кантип чет мамлекетке эмгек миграцияга умтулуп кетем дегенде, адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш деген сөз да, кеп ошондо болуп аткан. Ошол себебинен мен дагы айтып кетейин, бул демилгеге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар да активдүү түрдө катышып, ошол эле биздин жанагы маалымат саясат эмелерге чыгып, программаларга чыгып, ушундай эмелерди, эфирлерди берип, интервьюлерди берип, адамдарга түшүндүрүүлөрдү берип, бул кылмыш деп, бул өтө оор кылмыш деп, булга жоопту аябай мындай жооп катуу тартылат деп. Себеби дегенде бүгүнкү акыркы тенденцияларга келгенде, эгер мурда 5-6 жыл мурун адамдарды сатууда мажбурлоо, алдап алып чыгуу деп жанагындай эметип атканда, оффлайн болуп атканда адамды көбүнчө туугандары болчу, жакын конуш кошунасы болчу же айылдаштары болсо, бүгүнкү күндө андай тенденциялар алмаштырып кеткен. Себеби билесиңер, 20-жылы жана ковид ситуация болуп туруп, цифровизация өтө өнүгүп кетти. Бүгүнкү күндө адамдар оффлайн жанагынтип жолугушуулар жок. Азыр бүт жанагы мажбурлоолор, бүт жана алдын алуу, адамды алдап алып чыгуунун баары бүт цифровизация телефон аркылуу, компьютер аркылуу болуп атат да. Ар кайсы бот каналдар менен, телеграм каналдар менен, ошол эле фейсбуктар болобу, бүт жанагы интернет портал, соц тармактарынан бүт жанагы эме жагынан келип туруп, ошо мажбурлап адамдарды алып чыгып атат. Кээ бир кезде ошо башка чет мамлекетке чыгып аткан биздин жарандар, эмгек миграция чыгып аткан жарандар көбү ошол мажбурлап алып чыгып аткан адамды даже көрбөйт да. Себеби дегенде алдын ала аларга билеттерин да калып берет, алдын ала да ошолорго квартираларын арендовать этип берет. Бүт баргандан кийин анан көбү көрүп атасыңар, ар кайсы нерселерге, жаман нерселерге чабылып кетип атат, кылмыштар менен кармалып калып атышат. Себеби дегенде бунун баары эң негизгиси маалыматы жок болгондуктан, бараткан мамлекеттин мыйзамдарын билбестиктен, анан көбүнчө бараткан мамлекеттин көбү тилди билбегендигинен да. Эгер бараткан мамлекеттин бир аз тилин билип, бир аз мыйзамдарын карап, бир аз өзүңө мындай тыңыраак болуп, маалыматың бар болуп турса, бул бүгүнкү күндө эл аралык миграция уюму бар. Ар бир мамлекетте штаб-квартирасы бар. То есть кайсы мамлекетке барбасын, биздин жарандар Кудай сактасын бир оорчундуу бир маселе менен туруп кала турган болсо, ошол эле эл аралык миграция уюмуна чалса, ошонун офицерлери келип өзлөрү полный жардам беришет. Даже жанагындай суроолор менен репатриация, артка үйгө келе турган суроолорду да чечип бере тургандай деңгээлдери бар да. Ошол себебинен бүгүнкү күндө биздин эң негизги максат ушу бул Баткен өрөөнүнө келип, бүгүнкү ошо ведомстволук аралык жанагындай комиссияларды чогултуп, 2 күндүк ушу тренингтерди өткөрүп атабыз. Эртең да буйруса да 2 күндүк тренинг өткөрөбүз. Эң негизги максат буларга максималдуу түрдө маалыматын берип, максималдуу түрдө бул кандай укуктары бар, кандай милдеттери бар, ушу улуттук механизмдин негизинде. Ошондой эле биздин мыйзамды ишке ашыруу максатында кантип иштеш керек дегенде, ошо натыйжалуу практикалык деңгээлде биз жардам берип атабыз. Сонун экен, сиз жана айтып калдыңыз да, ошол мурда оффлайн болсо, азыр онлайн түрүндө. Демек, азыр технологиянын өнүккөн заманында ар биринде эле жада калса кичинекей наристелерде деле колдорунда уюлдук телефондору бар. Ал жактан да ушундай маалыматтар келип калышы мүмкүн. Деги эле ушул учурдан пайдаланып көрүүчүлөргө ошондой нерселерден сак болууга чакырып өтсөңүз болобу? Албетте андай чакырып кетиш керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө көрүп атабыз,
балдардын көбү эле мектепте окуган балдардын баары эле телефонго алек болуп атат да. Ушуну мен телекөрүүчүлөргө мындай кайрылуу катары айтып кетет элем, эн аталарга. Ушу балдарыңарга сак болгула. Балдарыңар ушу телефондон кайсы сайттарга кирип атат, эмне сайттарды көрүп атат, ошону мындай көзөмөл кылып карап туруш керек. Себеби дегенде баланын өзүн эркине кое турган болсоңуздар, ушул жанагындай уюшулган кылмыштуу топ деген уктабайт да. Булар деген алдын ала ушинтип психология жагынан слабый балдарды атайын издеп, атайын анализ чыгарып, анан атайын билдирбей бир сайттарга киргиздирип, эгер ошол сайт ага жакса, ошол сайтка жабыштырып, акырын видеокамерасын тарттыртып, үйүн көрсөттүрүп, ушинтип акырын-акырындан балданы алдына вербовка кылып башташат да. Маалымат топтойт. Маалымат топтоп, кай жерде жашайт экен, үй бүлөсүндө канча киши, кайсы мектепте, мектептен кетейин деп атабы, жакшы окуйбу, жаман окуйбу. Ошол себептен бүгүнкү күндө эн ата катары, мен дагы өзүм балдарым бар, ошондой эле башка эн аталарга айтып кете турган бул эми милдет деп ойлойм да. Себеби дегенде биз балдарыбызды алдын ала азыр көзөмөлдөп, алдын ала баягы карап эметип алсак, Кудай сактасын, бир жамандыктын үстүнөн чыгып калышы мүмкүн да. Анан ушул сиздин студияңызга келгенимде аябай баягы кубанычтуу болуп атам. Себеби дегенде бул жерден көп маалыматтарды берсем болот биздин телекөрүүчүлөргө. Ошондой эле айтып кете турган нерсе, урматтуу биздин эн аталар, урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары, ушу Migrant KG деген сайт дагы бар. Ушу Migrant KG деген сайтка кирсеңиздер, көп маалыматтар бар. Ушу легалдуу миграция деген эмне, нелегалдуу деген, легалдаштырылбаган миграция деген, мыйзамсыз миграция деген эмне деген маалыматтардын баары бар. Ошол жака демөөрчүлөрдүн жардамдары менен көп ушундай клиптерди тарттырылган элек. Кантип адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш керек, эмнени билиш керек, кандай эрежелерди сакташ керек. Ошол эле мисалы 1899 деген ысык номер бар да, горячая линия деп коет. Ошол горячий линияга мисалы чалып туруп, ошол жерден миграция жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Migrant KG'ден ким кара списокко түшүп калып атат ошо Россия Федерациясынан. Канча 20дан ашык чет мамлекетке мыйзамдуу түрдө мамлекет тарабынан ушул жол ачылып атат. Ошо чет мамлекеттерге барып туруп, өзүңөрдүн күчүңөрдү ишке ашырып, ошол жактан каражат таап келгиле депчи. Ошо мыйзамдаштырып, ошол эле макулдашууларга кол коюп кеткен мыйзам жол туурабы же бир байкем айтты, же телефондон бирөө жүр чакырды деп кетип калган жок. Ошо телефондон билбеген кишиге кеткен, азгырылып билбеген адамдын азгырыгы менен чыгып кеткен адамдардын көбү ушу адам сатуунун курмандыгы болушу 90% деп айтып койсо болот. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошо Migrant KG'ге кирсеңер, Түштүк Кореяга деле бар, ошо эле Улуу Британияга бар, ошо эле Польшага бар, ошо эле Венгрия, бүт эле чет мамлекеттер. Талаптары бар, ошол талаптарга жооп берсеңиздер, эч кандай проблемасы жок, эч кандай эмеси менен эмес, мыйзамдуу түрдө. Себеби дегенде мындай да, ар бир чет мамлекетке биздин жарандар чыгып атканда, эгер макулдашуу, орусча айтканда договор деп коет. Ошол трудовое соглашение, договорго кол коюп туруп кетип атсаңар, бул формальный юридический документ деп коет. Мунун негизинде эгер силер барганда ошо талаптар аткарылбай келсе, келгенде ошо менен сотко берсе дагы болот, укук коргоо органдарга арыз менен кайрылса болот. Себеби силерде юридический документ бар деген сөз. Эгерде силерди телефон менен жөн эле мажбурлап, болжолдоп мындай алып чыгып кете турган болсо, силер кимден спрос кылып аласыңар? Ошол киши эртең телефонун алмаштырып коет, же ыргытып коет, башка телефонду алат, ошо менен силер ал кишини да таппай каласыз. Себеби дегенде ал Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттин жараны болуп чыгат. Ошондой көйгөйлөр болот. Сонун маалымат берип өттүңүз, ардактуу телекөрүүчү. Биздин конок айтып өткөндөй, сиз эгерде чет жакка чыга турган болсоңуз, кайсыл өлкөгө барасыз, ал жактын талаптарын, мыйзамдарын биле жүрүңүз дейли. Ал үчүн ошол Марлес Жекшенбекович айткандай, Migrant KG сайты иштөөдө. Андан сырткары, себеп дегенде ал жакта эмгек келишимин дагы түзүп алыңыз деди, аны дагы эске алыңыздар. 1899 жанагы. Ооба. Ысык номерлер ар дайым байланышта деп айтты. Биз айтайын дегенибиз, мыйзам бар жерде тартип бар, андыктан сиздер ал жактын тартибин сактасаңыздар, сөзсүз түрдө ийгиликтүү иш алып эмгектенип келесиздер деген ойдобуз. Келиңиз, эми биз темадан алыс кетпей, кайра темабызга кайталы. Ушул адамдардын сатуунун курмандыктары жана ага каршы күрөшүү боюнча жүзөгө ашуучу иштерди кайсы субъекттер ишке ашырат? Биз жогоруда маектин башында жалпылап бир экисин атап өттүк, эми кенен токтололу. Жакшы суроо бул.
Бул 2005 жылы жана 17 мартта мыйзам, профилдүү мыйзам деп коебуз. Ушу адам сатуунун алдын алуу жана адам сатууга каршы күрөшүү мыйзамы кабыл алынып атканда өзү негизи 12 субъекти кабыл алынган эле да. 12 субъекттин ичинде 10-11дей ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар. Ошого эле ички иштер органдары кирет, ошо эле УКМК кирет, ошо эле башкы прокуратура кирет, ошо эле билим берүү министрлиги кирет, ошо эле саламаттык сактоо тышкы министрлиги, бүт эле министрликтер кирет, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча ыйгарымдуу укуктуу органдар кирет, ошондой эле жанагы эл аралык уюмдар жана жарандык коомдор кирет депбиз. Ошондо мыйзамда ошондой жасалган да. Бирок 2019 жылы бая улуттук механизмди мен автору ички иштер министрлиги деп атпаймынбы? Ошо ички иштер министрлиги ушу улуттук механизмди жиберүүчү улуттук механизмди иштеп чыкканда биз атайы ошо субъект катары дагы омбудсмендин институтун киргизгенбиз. Себеби дегенде омбудсмен деген бул адамдардын түзмө-түз ошо укуктарын коргой турган орган ушул бүгүнкү күндө. Анан кийин дагы бир айтып кете турган нерсе 21-жылы башталган укук жанагы сот реформасы. Конституцияга бар уйкаш ченем укук актары, мыйзамдардын баары уйкаш келтирилип, кодекстердин баары иштелип келгенде биз 22-жылы ички иштер министрлиги тарабынан ушул адам сатууга алдын алуу жана адам сатууга каршы мыйзамын алып иштеп чыгып, жогорку кеңештин профилдүү комитетинен да жактап, палатасынан да жактап, анан президент тарабынан 24-январь 2023 жылы указы күчкө кирип, ошо толуктоо кошумчалар ушул мыйзамга киргизилген. Ошол жерден биз омбудсменди 13-субъект кылып туруп коштук. Бүгүнкү күндө 13 субъект бар. Ошол субъекттер адам сатууга каршы баары иштейт. Бирок иштейт дегенде практика деңгээлине келгенде көп эле ушу адам сатууну кылмыш катары келип эле милиция, ички иштер министрлигине эле түртө беришет да, баягы кылмыш деп. Бул туура эмес нерсе. Себеби дегенде өзү мыйзам айтып атканда ушунча субъект тургандан кийин бул ар бир субъект милдеттүү комплекстүү түрдө иштеп, комплекстүү түрдө ушу адам сатуунун курмандыктарына жардам берүү. Ушул 13 субъект деп калдыңыз да, алар ушул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн дагы кимдер көмөктөшүүсү керек? Жүзөгө ашыруу жарандык коомда, биздин жарандар. Себеби дегенде мындай да, эгер биздики жарандарыбыздар менен тыкыз иштебесек, жарандардан маалымат ала албасак, мен көп ушу тренингтерди өткөргөндө көп биздин баягы тренингдин катышуучуларына айтам да. Өзү адам сатуу кылмыштары өтө жогорку латенттүү кылмыштар болот. Жогорку түрдө латенттүү. Себеби дегенде көбүнчө ушу адам сатуунун курмандыктары сексуалдык кылчылыкта болуп келген биздин кыздар болобу, же эмгек кылчылыкта болуп келген биздин эркектер болобу, эркектер намыстанып, кыздар жанагы маалымат чыгып кетпесин деп көбү кайрылбайт укук коргоо органдарына. Себеби дегенде бул купуя да. Купуяны кармаш керек деген сөз. Эгер купуяны кармалат, бул эч кимге билинбейт. Мен ошо арыз менен кайрылсам, ошо тергөө амалдарын жүргүзүп беришет, элдер билбейт. Бирок тиги жооптуну жоопко тартып, ошо мажбурлап алып чыккан зөөкүрдү түрмөгө камайт эмете турган деген кепилдик болгондо, ошондо элдер бизге келип туруп кайрылмак. Ошо купуя жагынан кичине асма-ас кичине биздин эмелерибиз бар, недостаток деп коет го баягы. Кичине аксаган жерибиз бар. Ошол себептен мен көбүн жеринен айтам да, ошон үчүн укук коргоо органдын кызматкерлери милдеттүү түрдө көз ачыктай болуп айта албайт да. Бул киши укулчулукта болуп келди же бул киши бул жака барып келди. Ошол себептен жарандык коом менен, жарандар менен өтө мындай тыкыз жерде биз аябай иш алып барыш керек. Себеби дегенде маалыматтын баары ошол жерден келет да бизге. Ооба, биз билгибиз келген дагы ушул болчу. Баса белгилеп айтып койгон жакшы да. Келгиз эми ушул адам сатуунун алдын алуу жана каршы күрөшүү боюнча эл аралык кызматташтык кандай жүрөт, ошол боюнча билели. Эл аралык кызмат бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө эл аралык кызматташуу. Эгер мисалы СНГ мамлекеттерин айтып кете турган болсок, СНГ мамлекеттеринде ар бир 4 жыл сайын жанагындай межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью деген программа болот да. Бул программанын ичинде милдеттүү түрдө уюшулган кылмыштуу топторго каршы
иш жүзү деп туруп ушу ишмерчем коюлат да. Ишмерчемдер мөөнөттөрү менен коюлат. Ушу ички иштер министрликтерге жүктөлүнөт да. Ошол жерден милдеттүү түрдө каралат. Баңгизаттар менен каршы иштөө, ошол жерде милдеттүү түрдө мыйзамсыз куралдарды жүгүртүү, милдеттүү түрдө адам сатууларга каршы иштөө деген. Себеби дегенде мен передачанын башында эле айтып кеттим го сизге. Бүгүнкү күндө ошо адам сатуу кылмыштары тээп биринчи орунга чыгып кетти, көрдүңөрбү? Баңгизатты дагы ошол эле мыйзамсыз жана курал жүгүртүү. Себеби эмнеде? Себеби баңгизат дагы мыйзамсыз курал жүгүртүү дагы бир жолу сатып бир жолу акча алат. Адамды мажбурлап иштеткенде улам үстүнөн акча ала берет. Бул жана долгоиграющий процесс деп коет да, мөөнөтү жок процесс да. Анан бир убакта, например, ал кишиден ушунча иштетип акчасын көрүп, акыры барып туруп башка бирөөгө да сатып ийет. Мына көрдүңөрбү? Үстүнөн киреше көрүп турат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошондой биздики бириккен ушундай программалар бар, программаларда пункттар бар. Ошондой эле мисалы бүгүнкү күндө билесиңер башкы прокуратура тарабынан ушул эл аралык көп мындай жанагындай кылмыш иштери козголуп, жана тергөө амалдары жүрө турган болсо, ошо башкы прокуратуранын жардамы менен биз дагы көбүнчө ошо башка чет мамлекеттерге укук коргоо органдары кайрылып, ошо жанагындай орусча айтканда совместный следственный тергөө амалдарын чогуу жүргүзүшөт да, ошо адам сатуу боюнча. Себеби дегенде мындай да, бияктан азгырып мажбур кылып чыгарып аткан адам Кыргызстанда болсо, Кыргызстандын жараны Кыргызстандан чыгып чет мамлекетке барып туруп адам сатуунун курмандыгы болуп чабылгандан кийин эки жакта дагы кылмыш иши козголуш керек. Себеби дегенде Кыргызстанда козголот ошо мажбурлап азгырган адамга, а чет мамлекетке ошол жактан эксплуатация өткөрүлгөн. Ошону бүгүнкү күндө күзгү тергөө деп коет, зеркальное расследование деп коет. Тигил жерден эксплуатация кылган адамдарды камайт мөөнөтү менен. Бул жерде биз деген вербовщикти кармайбыз да, жана мажбурлаган адам. Анан баягы далилдер менен алмашуу ушу биздин башкы прокуратура аркылуу ушу иш аракеттер жүргүзүлөт. Түшүнүктүү. Соңку сурообуз болсун, эгерде кокус ушул көрүүчүлөр арасында же болбосо тургундар арасында ушул адам сатуу курмандыктарына кабылган болсо, алгач кимге кайрылыш керек? Эң негизги мындай да, мен дагы могу тренингтерди өткөрүп атканда биздин жарандарга дагы айтам. Эч качан өзүңөрдү жоготпогула да. Ар кандай ситуациялар болот. Чет мамлекетте болуп каласыңар, кайрыла турган жер жок болуп калат. Бул жерде эч качан өзүңөрдү жоготпош керексиңер. Колдон келишинче, эгер жаныңарда уюлдук телефонуңар бар боло турган болсо, бүгүнкү күндө век цифровизация дейт. Бүт барында уюлдук телефондор бар. Өзүңүздө жок болсо, өтүп бараткан адамдан да сурай коюп, баягы интернет менен чет мамлекетте жүрсөңөр дагы, ошол мен айткан эл аралык миграция уюмунун штабына чалсаңыздар, ар бир мамлекетте бар ал телефондор. Бир. Экинчиден биздин жанагы билесиңер, тышкы иштер министрликтин элчиликтери бар. Элчиликтердин телефондорун срочно билип, ошон үчүн бараткан мамлекеттин элчиликтин дагы номерлерин билиш керексиңер силер телефон. Жөн эле бара бербестен да чет мамлекетке бараткандан кийин караш керек. Биздин элчилик бар экен. Элчилик бар болсо телефону кандай экен деп, ошону бир жерге катып записка кылып, даже может быть жашыруун бир чөнтөк кылса деле ошол жака катып коюп коюш керек. Себеби дегенде жанагындай ситуация болуп калып, телефонуңарды алдырып ийсеңер, тягы болсо, тягы запискасын алып чыгып, ошол жактан хотя бы чалып айтып каласыңар да, мен мына жердемин, мага жардам керек деп. Ошол жерден айтып атам, көбүнчө жанагындай ошо элчиликке кайрылыш керек, коркпостон. Конечно, возможность болсо полицейскийлерине сразу коркпостон кайрылыш керек. Себеби дегенде бул жерде силер деген көбү баягы өзүн жоготуп коет да, полицейскийге барып кайрылсам келип мени камап коет деп. Андан коркпош керек. Себеби дегенде силер мыйзамдуу жол менен келип атасыңар бул мамлекетке. Эмгек миграцияга келип атасыңар. Силер мыйзамды бускан жоксуңар. Ошол себептен полицейскийлеринен да, укук коргоосунан да коркпош керек. Силерди ошондой татаал бир ситуацияга алып келип, булар силерди мажбурлап бир жака кылайын деп атканда, ошо полицейскийни көрө турган болсоңор айтыш керексиңер. Болбой калды дегенде ошол жана эл аралык миграция уюмунун телефонун табышып туруп чалыш керек, же жарандык коомго кайрылыш керек. НПО деп коебуз го биз, жарандык коом. Ар бир мамлекетте ушул жарандык коомдор бар, ошо адам сатууга каршы иштей турган. Мисалы Кыргызстанда деле айтып кетсек эле, бизде 17 чакты ошо жарандык коомдор бар. Ошо адам сатууга каршы иштей тургандар. Алардын структурасынын ичинде психологу дагы бар, юристи дагы бар. То есть
полный инспектор силерге жардам берет, полицейскийлерди да чакыртышат, бүт ошол жерден жардамды берет. Ошол себептен мындай өзүңөрдү эч качан жоготпош керек да. И укук коргоо органдардан коркпош керек. Себеби силердин статусуңар легальный. Эгер силер нелегально киргенден кийин ал уже башка болот. Мындай өкүнүчтүү окуяларга кабылган мекендештерибиз болбосун деген илгери үмүт менен биз берүүнү жыйынтыктайбыз. Марлис Жекшенбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз, иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирдин алкагында ушул адам сатууга каршы күрөшүү боюнча керектүү, пайдалуу маалыматтарды бере алган болсок анда биз максатыбызга жеттик. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.